иш-чараны быйыл биздин акимибиз Кутбидин Абдрахманович колдоп кошту. Быйылкы ушул интеллектуалдык оюнду акимдин кубогу менен, акимдин материалдык колдоосу менен өткөрүүнү туура көрүп, биз балдар менен макулдашып, акимдин резервчи фондунан 30 000 сом акча айсыйдык, анан атайын кубок сыйлыктарды даярдап келгенбиз. Ошол мен ойлойм, азыр Калсатова айтса, күчүнүн күчтүүсү, мыктынын мыктыса ушул сыйлыктарды ыйгармакчы. Дагы бир жолу денсаулыкта болдулар, билимдүү болдулар, көпчүлүгү бүтүрүч класс болсо, алдыдагы мамлекеттик экзамендерди, ойлойтуларды, жалпы республикалык тестилерди ийгиликтүү аяктап, өздөрү каалаган кесиптин ээси болуп, рейси боло турган окуу жайларга өтүп, бюджеттик керек болсо, бюджеттик бөлүмдөрдө окуп, кайра келип, биздин Кадамжай районунун социалдык экономикалык өсүүсүнө салым кошуп, кызматыңарды көрсөтөсүздөр деген ишенимдемин. Birinci orunda aldı. Köp bilim sabahlı kötü bağlıklar boyunca alındı. Rayonumuz birinci orunda aldı. Ve kalabalıklardan bundan aldılar. Kadamjay rayonu ağlayın. Jakşı жағынан, bilim sabahlı жағынан, jakşı gençlikler жағынан Altıncı rayonuna dilekleştim. Şunu kalabalıklardan. Şu jigitlerden, şu öbür başlayan komandalarının şu Kadamjay alındı, orada gençler çok sağlıklılar. Oşunduktan, Özbekistan, rayonun bilimlerinden şu jigitlerle razılık biliriz. Halen bugün bolğanlar bilimlerin kaynaşında, bilimli yaşlarının arasında bolğan kaynaşında, şunlara bilimi var, şunlara kitap okuyan, kitapı süyüyen, okuşlar, jengil çıkışına tilekleşin. Мен Шамшиев Өмүрбек, Кадамжай Адеп Башаты диний уюмунун Кадамжай району боюнча өкүлчүлүгүмүн. Бүгүнкү иш-чара негизи аябай маңыздуу, жакшы, шаңдуу, аябай мындай бир максатына ылайыктуу болду деп ойлойбуз. Албетте бул иш-чаранын максаты ошо жаштардын билим жаатында бири-бирине ат салышып, ошол билим жаатында ошо бири-биринен өсүүсү, атаандашуусу деген бир максатта койгонбуз. Албетте бул бүтүрүүчүлөр арасында болду. Албетте бүтүрүүчүлөр алдыдагы чоң бир университеттерге өтүүгө азыртадан бир даярдыктарын көрсөтүү деген бир максат. Анан албетте бүгүнкү иш-чараны демилге элеп, анан колдоп бизге колдогон акимибиз, Кадамжай району боюнча аким Кутбидин Абдрахмановичке терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле анын жамаатына да терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Кадамжай району боюнча билим берүүнүн жетекчиси Жеңиш агайга да терең ыраазычылык билдиребиз. Негизи аябай бүгүнкү иш-чара мындай бир окуучулар үчүн дагы, көрөрмандар үчүн дагы аябай жакшы болду. Мен Саттарова Бседе Токтоматовна, Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу усулканасынын усулчусу болуп эмгектенемин. Бүгүн биздин район деңгээлиндеги билимдүү жаштар жаркын келечек аттуу интеллектуалдык оюн чоң иш-чара өтүлдү. Бул иш-чаранын уюштуруучусу Адеп Башаты жана Рекорд билим берүү борбору болуп эсептелинет. Бул бүгүнкү интеллектуалдык оюнда бизде 84 мектеп болгон болсо, анын 46 команда катышты. Биринчи орунга Халмион айланмагындагы Токтогул атындагы орто мектептин окуучулары алды. Ал эми экинчи орунду Окуна гимназия мектебинин окуучулары, ал эми үчүнчү орунду Кадамжай райондук лицейдин окуучулары алып кетти. Биздин акимибиз Кутбидин Абдрахмановичтин демилгеси менен акимдин кубогу биринчи орундагы Токтогул атындагы орто мектептин окуучуларына тапшырылды. Мен Окуна гимназия мектебинин директордун тарбиешилери боюнча орун басары Кожонова Гүлдеста болом. Бүгүн ошол акимдин кубогуна билимдүү жаштар жаркын келечек аттуу интеллектуалдык каймашка мен 3 команда алып келдим. Ошол командамдын эң биринчи Edelweiss командасы былтыр ошондой оюнда дагы биринчи орунду алып, ошко жолдомо менен саякатка барып келишкен. Эми эмне демекчимин? Мектепте эң жакшы иш жүргүзүлсө, окуучулардын билим деңгээли дагы жакшы болот деген ойдомун. Окуучуларыбыз бир эле сабак менен эле алектенбестен ошондой интеллектуалдык таймаштарга, ийримдерге, ошол предметтер боюнча ийримдерге көп катышып,
ошол ийгиликтерге жетишип келе жатышат. Эми эң негизги айтып кетчү нерсе мектептин ошол жетекчилиги ар бир мугалимге, ар бир окуучуга жакшы кам көрөт деп ойлоймун. Ошондуктан бизде ийгиликтер көп болот. Мен Ферuz Асламбек кызы номер 3 Окна гимназия мектебинин 11 класстын окуучусу болом. Бул жерге өз командабыз менен өзүбүздүн күчүбүздү сынаганы келдик. Командабыздын аты Edelweiss. Оюн аябай кызыктуу деңгээлде жүрүп жатат. Өзүбүзгө билген билимибизди текшерип, жаңы үйрөнө турчу нерселерди үйрөнүп жатабыз. Негизинен Кадымжай шаарында ушундай иш-чаралар, жаштарга басым жасаган иш-чаралар көп болсо, албетте жаштар билимдүү болуп өйкөнүгөт деген ниеттебиз. 1899 жылы Нью-Йорктогу ресторандардын биринин имаратында алгач ардайым ачык, ардайым жабык деген рекламасы слоган жарыялангандан кийин ал имаратка эмне орнотулган. 1899 жылы Нью-Йорктогу ресторандардын биринде ардайым ачык, ардайым жабык деген бир слоган орнотулган экен. Андан кийин ошол ресторанга дагы бир нерсе орнотулган, сөз эмне жөнүндө болуп жатат. Ардайым ачык, ардайым жабык деген слоган. Бул слогандан кийин экинчи суроо. Дүйнөнүн эң кургак жери деп аталган бул аймак түштүк жарым шарда жайгашкан. Орто эсеп менен жылына 50 мм өлчөмүндө жаан жаайт. 1570-1971 жылдар аралыгында жаан-чачын такыр эле болгон эмес. Жаан жаабагандыгын себеби окуучулар Перуан буздак агымы менен байланыштырып келишет. Ал атмосферанын төмөнкү каттары буздагандыктан температуралык инверсия пайда болуп да жаан жаашына тоскоолдук кылат. Сөз кайсы аймак тууралуу болуп жатат? Жылына 50 мм өлчөмүндө гана жаан жааган аймак. Кайсы аймак? Üçüncü soru. 1930 жылы 30 январь жана 10 февраль аралыгында хоккей боюнча шайба менен дүйнөлүк чемпионат 3 өлкөдө болгон. Ал Францияда башталып, бир өлкөдө жана Германияда өткөрүлгөн. Боштукта отуруңуздар. Кайсы мамлекет? Dostlar, sizlerge jardamчы бололу дедик. Секрет категориясындагы жолдордун баары A'нан башталат. Биринчи суроо ардайым ачык, ардайым жабык болчу. Экинчи суроо 50 мм жаан жааган болчу. Үчүнчүсү кайсы мамлекет A'нан башталган, Төртүнчү, биз бир аз окуучулук күндөрдү эстеп алсак. Анысы А тушунун жасалуулуна, эринге жасалуулугуна, анан жана айылышына карай 4 жолу талдоо жүргүзүп кеткен. Эринге карай эмне, жасалуулук ордуна карай эмне, жасалуулугуна карата эмне. Ар бир жооптор андан баштап, ал эми бул жерде аан тамгасы боюнча сөз болот. Айтып көрсөңөр болот, деп. Эмне болот?
5-ci Generallık Infocap 11-13 fevral 2022 yıllar aralığında informatika boyunca olimpiadaya katışıp altın medal e'si alınan okuyucunun adı kim? Cevap verip A'dan başlamak. Infocap. Hafiz'e gibi bu kurallı cevaplardan birisi. Evet, burada birinci Hafiz'in kim? Birinci cevaptan adam. Evet, hayatlarının sağlamına sebep olan ikinci sorumuz. Birinci sorumuz ya. Aynı hayat. İkinci sorumuz. Karanlığı veresi Zaytin Aris. Kur'an'da sorulması A. İkinci sorumuz. Yunus Al-Hud Al-Yusuf İbrahim Nuh Muhammed Sürelörü Yaman veresi. Altıncı soru. İsa Peygamber, İsa Muhammed 4 yolu, Ahmet 1 yolu Cevabı 5 yolu. Kıyıtın bölümün çekim alanması var. Hatta 3. soru olur. 3. kategori var. Ya da 3. kategori olur. Vizualizacija. Oluşunca logika olsun. Çarptırız. 3. kategori boyunca. Hadi sen bu sorulara da başlarız. 3. kategori. Vizualizacija. Bu kim? Sıra. Bu kim? Söylüyor. Bana kim? Abi de bu kim oldu? Hınkın azıklıcıda ödü belki olanlar gibi için belki olan oldu. Kaçı variantları getirip birleşeceğiz. Betine kızıllardan bu uyartım. İkinci. Üçüncü. Basanlar tuş. İlk İslam el İslam. Yedinci. Karaörük. 8. Arsaya kim? 9. Makerla. 10. Marar ıskırı. Otuzuncu son. Düşünümden akşamlar acıdı. Böyle bu senenin bağlı prizine gittik. Andan daha güzel kaldı kol çalmalar kısa. Ama sen keyifli öbürek bakıya. Biraz bize oyun uyuşturucuların birisi. To'xtag'ol atындagi nomер 1 o'rta maktabdan 10-A klassında o'qiyman. Men Batirjon Qizo'g'loy. Bugun biz Bilimli yoshlar jarqin kelajak degan atto intellektuallik o'yinda maqta qatnashdik. Jana 1-o'rinni oldik. Shu o'yinga qatnashishimizga sababchi bo'lgan shu muallimlarimizga cho'ng rozichilik bildiramiz. Bizga ta'lim bergan muallimlarga ta'zim beramiz.